Динге кирип кеткен Гүлнур Асанова ырдап клип чыгара береби? Комузчу, ырчы Гүлнур Асанова өлкөдөгү саясий окуялардан улам ыр жаздырып, клип тарттырды. Чыгарма ойлонгон адамзат деп аталарын. Клипти жүйөлүү себептерден улам көрөрмандарына тартуулай албай жатканын айткан ырчы буларга токтолду. Тарбиялык маанидеги ыр аткарсам деген оюм бар болчу. Өлкөдө саясий окуялардан кийин ал оюмду ишке ашырып, ыр жаздырып, клип дагы тарттырдым. Бирок кайсы бир себептерден улам эмгегибизди жарыялай элекмин. Буйруса 1 же 2 аптадан кийин клипти көрө аласыздар. Бул ыр элди ойлондурган, адепке чакырган ырлардын бири болот. Клипке актер, актрисалар тартылды. Сюжетке катышкан жокмун. Мындан ары деле клипте өзүм образ жаратпайм. Бул чыгарма образымды өзгөрткөндөн кийинки биринчи эмгегим, дейт ал. Гүлнур Асанова быйыл жашоосундагы бурулуш жасап, жолук салынган. Ал жолуктун чыгармачылыгына тоскоолдугу бар экенин, бирок бул кадамга ойлонуп туруп барганын билдирди. Кызык, жамынып динге кирип кетсе да ырдай береби? Маалымат кулагы Арба Чекиткейжи. Күйөөм экинчи аял ала турганын айтты. А мен эшикти бекиттим. Жолдошум менен жашаганыма 12 жылдан ашыптыр. Ойлосом көп эле кыйынчылыктарды жеңиптирбиз. Бирок сүйүүбүз өчүп, бала үчүн, намыс үчүн жашап жүргөндөйбүз. Жакында экинчи аял алам деп айтты. Экөөбүз менен тең жашайт имиш. Бирок мен каршы болдум. Бизден кет деп ачык эле айттым. 4 балабыз бар. Мурда деле көп нерселерден кечирип келгем. Бул жолу такыр эле кечире албай койдум. Жумушка кетип, кайра келгенде үйгө киргизбей койдум. Туура эле кылдым окшойт, же ачууга алдырып жаттымбы? Ишенем, мага кылган кылыктарын башкасына да кылат. Убада бере берет, бирок сөзүнө тура албайт. Эми болсо ит болдум, кечир, кайталабайм деп жалдырап жатат. 40тан ашса деле акылына келген жок. Кимге айтарымды билбей сиздерге жаздым. Эми кандай жашоо болору да белгисиз. Маалымат булагы Арба Чекиткейжи.